Бүгүн Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунда жүк ташуучу унааларга фурага чектөө киргизилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда чектөө төө ашууда барай жакшырып, жол тазаланганда алынат. Ал саат 6:00 башталган. Жолдун бир бөлүгүндө кар тынбай жаап, калындыгы 10-15 сантиметрге жеткени маалым болду. Министрлик башка дагы жол ашуу жана капчыгайларда кырдаал тууралуу маалымат берди. Боом капчыгайында деле кар жаап жатат, бирок дароо эрип жол тоңгон жок. Нарын облусунун Дөлөн ашуусунда, Чаткал районунун Чапчыма ашуусунда жана башка жерлерде дагы кар жаап, жол тайгак. Кызматкерлер кадимки тартипте иштеп тазалоо иштерин жүргүзүүдө деп айтылат билдирмеде. Транспорт министрлиги жайкы дөңгөлөгүн кышка алмаштыра электрик алыскы жолго жана ашууларга чыкпоону эскертти. Мындан сырткары айдоочулардын жанына чынжыр салып алууну, каршы тилкеге чыкпоону жана атайын техникаларга тоскоолдук жаратпоону суранды. Ошондой эле автоунаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сөзсүз сактоо керектиги айтылды. Жалал-Абад облусунда жол четинде оодарылган унаа чыгарылды. Бул тууралуу ОКМнин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, Бишкек Ош унаа жолунун 213-чакырымында Алабел тилкесинде Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа жолдун четине оодарылып калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Бишкек Ош унаа жолунун 238-чакырымында жайгашкан куткаруу тобу КАМАЗ унаасы менен тартылып, тыгылып калган унааны сүйрөтүп чыгарып беришкен. Такталган маалымат боюнча жабыркагандар жок. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгуроо чонуна басканды унутпаңыздар.